Саламатсыздарбы, кутмандуу теле көрүүчүлөр. Биз бүгүн адабият сабагыбыздан Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повести жөнүндө сөз кылмакпыз. Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повести 1963 жылы 3 ат менен Комсомольская правда газеталарына макала түрүндө чыккан. Андан кийин ошол кезде Чыңгыз Айтматов айткан: "Мен жаш чабан жөнүндө чыгарма жазып жатам. Бул менин алдыма койгон бийик максатым" деп. Мына ошондон кийин 1966 жылы Новый мир журналына Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повести басылып чыгат. Бул Чыңгыз Айтматовдун башка жазуучуларга караганда өзгөчөлүгү, мисалы үчүн Саманчынын жолунда жер менен энени сүйлөштүрсө, мында болсо Күлсары менен Танабай экөөнүн ширелишкен, жуурулушкан тагдыры баяндалат. Чыгарманын башталышында картаң ат жана картаң киши жолдо жатат деп баяндалат. Ошондон баштап кайра окуя лента артка түрүлгөн сыяктуу Танабай башынан өткөн өмүр жолун ушул Күлсары менен байланыштырып эстеп баштайт. Бир кезекте Танабайдагы алдына койгон максатына жетүүгө аракеттенген, керек болсо өзүнүн туугандарында аябай кулакка тарттырган алдыңкы коммунист, патриот, ак ниет адам иштеген адам болгон. Ал эми Гүлсарысы бир кезде атагы алыска кеткен мыкты жоргонун бири эле. Мына ошентип Танабай өзүнүн башынан өткөргөн окуясын эстеп баштайт. Бул жерден карасаңар Танабай менен Гүлсары экөө тең пайдалануудан чыгып, элге эч кереги жок болуп, мынакей Гүлсарат өлүм алдында турган кези. Ал эми Танабай карып калган кези чагылдырылган. Бул мен көрсөтүп аткан сүрөттөр силерге кинодон алынган тасмалардан көрсөтүп жатам. Эми Танабай бул бир кезде согуштан келгенден кийин өзүнүн жашаган жерин алдыга чыгаруу, турмушта кайра калыбына келтирүү, согуштагы жетпей калган кемчиликтерди өйдө көтөрүү болгон. Аябагандай ак иштеп, адал иштеп, болгон эмгегин баарын ошо элин көтөргөнгө, элинде жеринде алдыңкы коммунист болуп, патриот коммунист болуп иштеген. Ошо Танабайдын алдына койгон максатына ошол кездеги партократтар, жана кой терисин жамынган шулундар Танабайдын ийгиликтерине көрө алышпайт. Көп тоскоолдуктарды кылышат. Ага да болбой Танабай улам каршылык көрсөткөн сайын улам бийиктеп өзүнүн алдыга койгон максатына жетишкенге аракет кылат. Мына Танабайдын мынабы могу Күлсарынын кичинекей тайгесиндекиси. Ушундай кичинекей кулуңгесинен Танабай Күлсарыны тарбиялап. Мына Күлсары бул жерде үйүрүн талашып жатканда кези. Күлсары дагы мыкты үйүр башкарган, жорго дагы болот. Муну колхоздун активдери көрө албай Танабайдан Күлсарыны талашышат. Танабайдан Күлсарыны талашып, бир нече жолу жайлоодон алып кетишет. Күлсары болбой кайра качып келет. Ошондо күндөрдүн биринде Күлсарыны алып келип, камап, аябай кордук көрсөтөт жылкыга, атка. Анан ошол жерден Күлсары кайра дагы Танабайга келгенде, аркасынан жанагы активдер келет дагы Күлсарыны алып барып бичип ташташат. Бул жерде жекеле ат менен адамдын жашоосу эмес, сүйүү темасы дагы чагылдырылган. Танабайдын Бүүжан менен Жайдар менен бирөө аялы, бирөө болсо өзү жактырган келин болот. Ошол экөөнүн жашоо турмушундагы чагылдырып өтөт бул чыгармада. Чыгарма негизинен көп бөлүктөн турат, көп окуяларды камтыйт. Эми бул жерде эң негизги окуя ушу Гүлсары менен Танабайдын экөөнүн жуурулушкан тагдыры. Гүлсары кенедей кулуңгесинен Танабай таптап, аны жорго болгонго чейин таптап, атак алыска кеткенге ат кылып таптап чоңойтот, бирок жанагы эл башкармалар анын ийгилигин көрө албай колунан жоргосун тартып алат.
Андан кийин дагы тоскоолду кылышып, согуш учурунан кыйраган колхоздогу иштеп жүргөн Танабайга бир коро койду алып келип таштап салышат. Танабай ага да макул болуп, ошол койду жан дили менен багып, чабандык милдетин аткарып жүрөт. Бирок ошол кездеги коммунисттер биздеп өздөрүн эл көзүнө кыйын көрсөткөн, бирок Танабайга каршылык көрсөткөн коммунисттер Танабайдын жеминен, чөбүнөн толук камсыз кылбай, аны көп беймансага салышат. Танабай айласы кетет. Малдары өлүп баштайт. Берейин десе чөбү жок, жеми жок. Ошондо Танабай ачыктан ачык колхоз жетекчилерине каршы күрөшүп, ал турсун кол көтөргөнгө чейин барат. Ошондо Танабайды партиядан чыгарабыз деген партиямдын жыйналышын чакырат. Ошондо Танабайды сен партбилетиңди таштагын дейт. Танабай айтат, жок, мен партбилетимди таштабайм. Партбилетти силер мага берген эмессиңер. Мен партбилетти өзүмдүн каны жаным менен, өзүмдүн ак эмгегим менен алгам деп ошол жерден чыгып кетет. Бул жерден Танабайдын эр жүрөгүн жанагы башка кишилердей болуп, ак десе ак, көк десе көк болбой өзүнүн туруктуулугун көрсөтөт да. Бул чыгармада Чыңгыз Айтматов башка чыгармалары сыяктуу эле тиги Саманчынын жолунда жер менен энени сүйлөштүрсө, бул жерде Танабай менен Гүлсарынын тагдыры отуруп алып, ошол бир күндө жанагы жолдо арабаны өргө тартып чыгарбай, Гүлсары эмне кылат? Шайы болуп, арабасын чыгарып, ошо ашууда калган кезиндеги бир күндүк окуяны Чыңгыз Айтматов ошо Гүлсарат повестине киргизген. Негизи эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары көбүнчө бул эмеге карап көрсөк, негизги өзөгүнө биздин эпостордо да кайрылганда Чыңгыз Айтматов, себеби эпостордо баатырлар эч качан аты жок баатыр болгон эмес. Мисалы үчүн Манас ак кыласыз баатыр эмес, Төштүк чал куйруксуз баатыр эмес. Мына ошентип, ушул мурунку эселтен келе жаткан ат адамдын канаты, адамды ошол жанагы баатырды баатыр кылганда ат деген темага ушул жерде Чыңгыз Айтматов мурдакыдан башкача жогорку азыркы шартка шартталган жаңы ийгиликти жаратууну көздөп ушул Гүлсарат повестин жараткан. Эми бул жерде чыгарманын негизги идеясы адамдын ыйык наамы, адамкерчилиги, адамдын башына иш түшүп атканда аны колдой, коргой билүүсү. Бул жерде өзүнүн досу да айтат, Танабай, сен эмне үчүн ийгиликтерге жетпей жүрөсүң билесиңби деп. Сенин шашмалыгың, сенин өжөрлүгүң, сен өзүңдөн эле эме ойлобой, бүт баардык журтту, баардык аркаңда келаткан элди ошол сен каалаган максатка жеткирем деп кылган аракетиң сенин ишиңе дайыма тоскоолдук кылып жүрөт. Сен шашпагын, бул шашмалык болбойт дейт. Бирок Танабай өзүнүн баягы кыял жорогун өзгөртө албайт да. Баардык иште шашып, алга деп, өргө деген эме менен гана алдын көздөй ал жыла берет. Бул жерде Чыңгыз Айтматов эң чыгармасында адамкерчиликти кыйратууга каршы күрөшө билүүнү чагылдырганда, жана кыйратуу деген эмне? Мына Танабайдын жакшы иштеп келатканда колунан жоргосун тартып алышты, жакшы иштеп келатканда анын жылкысын тартып алып койлорду берип койду. Койду бергенден кийин андан ары жөлөмөлдөшкөн жок. Атайлап ага кыянаттык кылышты. Жана жетекчилерчи жемин чөбүнөн калтырышты. Ошол жерде Танабай укмуштай күйүп жанып, эмне кыларын билбей, аябай эме кылат да, беймаза болот. Бул жерде эми ушул эмени чыгарманы окуп, кино тасманы көрүп, анан өзүңөргө тарбиялык көп сабактарды ала аласыңар деп ойлойм. Бул ат болсо дагы адам сыяктуу тагдырларга дуушар болду. Танабайды кандай ойлонсо, кандай кейсе, чыгармадагы Гүлсарат дагы ошондой кыйналып, ошондой кейип, экөө бирге тагдырлаш, кандаш, жандаш деп берген. Жанагы партиюм немелер алданып жана Сегизбаев деген эмелер, партиюм жетекчилери, колхоздун парторгу, башкармалары ошо Танабайга жанакыдай тоскоолдук кылышты, жоргосун тартып алып минип көрүштү. Жорго аларга ээ бербей канча жолу качып келди. Жоргосу мына бул жерде жанагы
Мындан сонун тукум алынмакта, Гүлсараттанчы. Мына, бул жерде дагы Танабайдын Гүлсары менен бирге жүргөн күндөрүн көрсөткөн. Бул жерде болсо Танабайдын аялы Бүбүжан ошол жанагы улам эме качып келет. Теге Гүлсары. Мына, бул жерде дагы Гүлсары качып келгенде аялы Бүбүжан экөөнүн тосуп алып, өз баласындай мамиле кылып атканы көрүнөт. Мына жана мен айтып аткан Сегизбаевдер, мынакей колхоздун жетекчилери. Ошо эмени Гүлсарыны алып келгени кетишкендегиси чагылдырылган бул жерде. Бул жерде болсо мынакей Гүлсарынын акыркы кейиштүү окуясы. Башкача айтканда, өлүм алдындагы жаткан жери. Жанагы ушу Гүлсарат чыгармасын жасаардын астында Чыңгыз Айтматов макала жазыптыр. 3 макала. Алары ошол кездеги Комсомольский правда, жана Правда деген газеталарга биринчи эме деп жазыптыр. Коммунисттин жаркын образын жаратам. Экинчисинде болсо издөөнү кумары, үчүнчүсүндө болсо замандашым менен сыймыктанам деп. Көрсө ошол коммунист деп кимди? Танабайды. Замандашым менен сыймыктанам деп дагы ушу Танабай жөнүндө эме жазып туруп, анан ошол жердеги газетаны жанагы журналисттерге мен алдыма чоң максат коюп атам. Ушундай бир чабандын жашоо турмушун чагылдырайын деп атам деп сөз берет экен. Бирок ушул чыгармага алдыма бийик максат койдум. Ошо кандай чыгат болду экен? Мен ошонун үстүндө аябай аракеттенишим керек деп. Себеби ошо Гүлсары менен эменин Танабайдын экөөнүн ортосундагы мамилени чагылдырыш оорго турарын түшүнгөн да. Бирок акыры мен ушул чыгарманы жаратышым керек. Бул ак ниет, патриот, алдыга койгон максатын аткарууга аракеттенген эң жакшы адамдын образын, чабандын образын жаратышым керек деп. Анан ушул чыгарманы 1966-жылы жазып чыккан экен. Ал кезде Новый мир журналына жарыяланыптыр 66-жылы. Андан кийин гана бул Гүлсары кыргызчаланган экен. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын такай Ашым Жакыпбеков которчу. Ошо Чыңгыз Айтматов чыгармаларын көбүнчө орус тилинде жазып, андан кийин анан кыргыз тилине которчу эле. Бул чыгармада ошондой жаралган чыгармалардын бири. Чыгарманын негизги максаты Кыргыздын эзелден келаткан ат адамдын канаты деген идеяны, илгерки баатырларды атсыз жашай албаган, ат аларга өбөк болгон, жөлөк болгон, таяныч болгон, аты дайыма ошол баатырлардын баатырлыгына шайкеш болгон деген эпостук теманы кийинки азыркы учурга, заманга жараша Чыңгыз Айтматов ал баатырларда эле эмес, жашоо турмушта дагы Гүлсарыдай ат керек. Ушу Гүлсарынын таптагандай болгон, Танабайдай болгон киши керек. Качан гана баары эриш аркак болгондо бир жыйынтыкка келет деген идеяны чагылдыра алган да. Кымбаттуу окуучулар, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, мен силерге айтайын дегем, адам бул жашоого бир келет да, бир кетет. Ошон үчүн жашаганга жараша бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындай адамдын жүрөгүндө төөлүккө калгандай болуп, алдыга койгон максатка жеткенге аракеттенип, адамкерчиликтүү, ак ниеттүү, адал иштеп, ак сүйлөп жашаганга тарбиялоого чакырам силерди. Силер дагы ушу Танабайдай болуп, алдыга койгон максатыңарды кандай тоскоолдук болсо дагы ашырганга аракеттенгиле. Анткени адамдын колунан келбеген эч нерсе жок. Адамдын колунан баары келет деп ойлойм. Бир гана ага эмне керек? Эмгек, өжөрлүк, башкача айтканда эмгек да, эмгек. Эмгектенин аркасында баардык жакка жетишсек болот. Эмгек менен жерге көрөт, жамгыр менен элге көрөт дейт. Ар дайым ак эмгектеп, адал иштегенге аракеттениңиздер. Кымбаттуу окуучулар, бүгүн биз Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестине токтолдук. Бул чыгармадан силер бир топ сабак ала аласыңар деп ойлойм. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.